Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, 4 нәрсенің зикірін күшейткіле деген. Екеуі менен Алла робыңарды разы қыласыңар. Екеуі менен сіздердің мұқтаждығыңар, сіздердің ең чоң қажетіңер байланған. Екеуі менен Алланы разы қыла тұрған, бұл ла илаха иллаллах, анан астағфируллах. Ушыны көп айтқыла, ушы арқылы Алла Таала сіздерден разы болады. Алла Таала ла илаха иллаллахны қанша жол айтсақ, Алла Таала ошончалық разы болады. Астағфируллахны қанша жол айтсақ, ошончалық разы болады. Ал эми экөө силердин кажетиңер, ансыз аргаңар жок дегени, бейишти сурагыла, дозоктон пана телегиле. Эң чоң кажетиңер мына ушу. Түбөлүктү бейиштен орун алуу, түбөлүктү дозоктон сактануу биздин эң чоң кажетибиз ушу. Бу дүйнөдөгү жегенибиз, ичкенибиз, уктаганыбыз, турганыбыз, бу дүйнөдөгү кажет ахиреттин алдында кажет эмес. Океандын алдындагы бир тамчынын канча даражасы болсо, канча орду болсо, ошого окшош эле. Шон үчүн иншалла өзүбүзгө дуа кылайлы, элибизге дуа кылайлы, бүткүл үммөткө дуа кылайлы. Алла Таалам хидаят берсин, жүрөктөрүн иманга ачсын. Алла Таалам бейиштин жолун көрсөтсүн, шайтандын жолунан сактасын. Алла субхана ва таала бизди оңдосун, ички дүйнөбүздү тазаласын. Мунафыктыктан, жек көрүүдөн, көрө албастык, текеберлик, ач көздүк деген нерсенин бардыгынан жүрөктү тазалаган Алла Тааладан дуа кылайлы. Дуалар кабыл боло турган. Сөзсүз ар бир мусулман эркектин, аялдын Рамазан айда кайтарымсыз сөз бир дуасы кабыл болот. Калганы дагы боло бересе, бирок бирөөсү сөз болот деген да.